Кыргызстандын жашоосу, келечеги, эртеңки күнү жазылган деп түшүнгөн адамдар антип өтө ачуу сөздөр менен мындай чыгып сүйлөбөйт. Алар тескерисинче ошо өкмөттүк эмес уюмдар, анан ошо конституциялык кеңешмеге кирбей калган кээ бир инсандарыбыз ошо өзүнүн капачылыгын айкын айтып коюп атышат да. Эмне үчүн биз кирбей калдык деп ачык айткандар да болду. Ушу биз 2 айдын ичинде угуп атпадыкпы? Эмне үчүн мисалы булар кайдан келген деген, сабатсыз дегенди айткандар дагы адамдар болду. Анан ал туура эмес. Эмне максатта, эмнени Бурмалоо менен эми бул адамдар өздөрүнүн мындай ким экендигин көргөзүсү келгендер деп мен айта алам. Эл аралык термин менен, тил менен айтканда бул өздөрүн пиар деп көнбөдүкпү? Пиарлап өздөрүн ошо көргөзүп, биз ким экенбиз, биздин уюм эмне деген уюм, биз кандай аналитик, ошо изилдөөчүбүз, тастыктоочубуз деп ошо жанагы өкмөттүк эмес уюмдар, анан чет элдик ар кайсы уюмдар менен каржыланган уюмдар ошону көбүнчө айтып атышат. Себеби алар бекер каржылабайт, алардын милдет коет, мондай тапшырма берет. Мына жагын карагыла, бул жагын мындай алып чыккыла деп ушундай тапшырма берилет да. Ал тапшырманы мындай аткаралы дегенде сөзсүз бир нерсе алып чыкса болот. Таптаза суудан дагы бир микроорганизмди же болбосо ашыкча минералдык заттарды таап чыкса болот.